Дәбір жолы құтман кеш, урматтуу Бишкек, урматтуу Кыргызстан, мына ушантип атактагыдай эле кайрадан сиздер менен Борон шоу кечинде программасын баштайбыз. Кол чаңыңыздар менен Борончу Кудай берген, жана ошондой эле Эльвира Маликаны чакырып койгонго уруксат этиңиздер. Assalamu alaikum hurmatly көрүүчүлөр, кайрадан жолугушуп отурганыбызга миң мерте шүгүрчүлүк. Абдан кубанычтабыз. Мына ушу Борончу шоу көрсөтүүсүндө башталгандан баштап жалпы эл сиздер дагы өзүңүздөрдүн бизге жазган сын пикириңиздер, каалооңуздар, ошондой эле ар кандай тараптагы жөнөткөн сүрөттөрүңүздөр, видеоңуздарды дагы алып атабыз. Ошолордун арасынан тандалгандарын дагы бүгүн көрсөтөбүз. Саламатсыңар тугандар, мен Таластан болдым да, мен 7 үй менен 9 машинем бар. Бирок кыз таппай атам да үйлөнгөнгө. Кыздар болсо мага чалып койгула. Анна Москва, Муна Москва, Анна Москва, Муна Москва. О, молодец. Нурке, досым, каяктан болосуң сен? Мырзакиден болом. Каяктан? Мырзакиден болом. Мырзакиденби? Ога. Ay mami, mami, tú eres mi cielo, mi luna, mi única fortuna. Ay bonito, papito, mi alma te ama, papito, papito. Sağma başını yemin, sen ulusun bilemin. Asıllardır asılı, paygambardı söyümü. Paygambarga tadıklı, ümmet dolu dileğim, ümmet dolu dileğim. Paygambarga tadıklı, ümmet dolu dileğim, ümmet dolu dileğim. Алло. Алейкум салам баракатух. Нормально. Жакшы болот, нормально. Эми не иш кылайын эми? 5-6 базар күндөрү дем алыш, калган күндөрү бекер. Кана эме, насият. Бүгүнкү коногубузду чакырып алалы. Кыргыз журтчулугуна белгилүү болуп калган таланттуу ырчы жигит, ырчы кызыбыз. Кийинки учурларда экөө дуэт болуп, ырдап элдин дагы көңүлүн көтөрүлүп, көптөгөн жакшылыктарда, тойлордо дагы мына ушул жар-жарларды дагы мына ушул жигиттин ыры менен, ушул дуэттин ырлары менен көптөгөн жакшылыктар өтүп атат. Сиздердин алдыңыздарга анда Тото Мидин менен Сурма деген кызыбыз. Assalamu alaikum. Hoş gelipsiң эми. Мына чайдан ич, чай ичебиз деген сөз бар го мында. Кандай ана настроение жакшыбы? Жакшы, баары сонун. Тойлор болсо токтоду. Тойлор токтоду эле, кайра башталды. Кайра башталды. Кудай буйрса, күн да жылып калды, тойлор кайра башталды дегендей. Силердин кийинки сен жараткан ырларыңда Сурма экөөңөрдүн дуэт ырларыңарды абдан жакшы кабыл алып атышат, элдер көрүп атабыз, тойлордо чакырылып дегендей. Көбүрөөк чакырылып, демек, дайыма эмгек кылып турса эле иш боло берет экен. Биринчи өзүңдөн баштайлы. Менден деле сурай беришет. Неге атың Борончу дей берет го? Асандай. Неге Тото ана Мидин?
бирөө эле мындай Тото деп койсоң балким звучаниясы жакшы болот эле. Же Мидике же фамилияңбы бирөө. Азыр мода болуп калды го фамилиясы менен атын кош айткан. Жок. Негизи эле ата-энем койгон ат Тото Мидин деп. Негизи ушул мен төрөлөрдүн алдында атам ушул Мидин Албаевди аябагандай кумир тутчу экен. Жакшы көрчү экен. Ошо өлөрүнө чейин деле ушул Мидин Албаевдин анекдотторун көп айтчу, тамсилдерин көп айтчу. Анан ушул эгерде эркек балалуу болуп калсам Мидин коем деп жүрчү экен да. Кийин ушул 1977 жылы 8 мартта айтылуу Жалал Абад областында Чаткал районунда 8 мартта мен жарык дүйнөгө келген экем. 8 мартта. 8 мартта. Анан келгенде сени марттагы көрсөтүүгө чакырсат болот экен. Эрте билип алганыбызда жакшы болмок экен. Анан ошол мен жарык дүйнөгө келип баягы эркектерди билесиз да. Төрөлгөндө эле сүйүнчүлөп жууп баштайт. Анан ушул тайнеме да чалган экен, неберели болдуңуз деп. Анан ушул тайнем мага келатып, ушул авариядан каза таап калган экен да. Жөн келбей бирөөнүн башын жеп келген экем да. Жашоо бирөө келсе, бирөө кетсе бирөө келет. Анан ошол тайнем негизи аты турду, бирок айылдагылардын баардыгы Тото дешишкен да. Анан ошол мен келген баягы барып келип, коюп келиши, анан көп кыйынчылыктар болуптур. Анан ушул көйлөгүм жастырарда апам үйдөн оппозиция болуп чыккан экен. Мен апамдын атынан коем депчи, Тото деп. Анан атам мен кантем мен Мидин деп атпадым беле да, анан экөө ынтымактуу болсо керек. Ошол бирөө тайнемдин атынан Тото, ал эми Мидин атамдын атынан ошентип экөө биригип Тото Мидин койгон. Тото Мидин болуп калды. Жакшы бе? Атың эле бир өзгөчө бир история экен. Сурма кандай анан, жакшы? Настроение. Жакшы. Бала акыра. Жакшы. Бала чоңоюп атабы? Шүгүр жакшы буюрса. Эми көпчүлүгү ким менен ким ырдап жүргөн болсо эле, ошолор ушу менен тиги жакшы болсо керек мамилеси дей берет го. Сен тууган экениңерди көп билбейт да турабы? Сен тай акеси, сен болсо жээни болуп, мына ошол бир туугандар алыс эле болгону жакшы болот деп коет го, мындай бир иште иштебейчи. Ал экөөңөр иштеп атпайсыңар, чогуу кандай болуп атат? Чогуу. Мен жооп берейин. Арманың айтып атышы, иштешпей эле койсоң экен деп эле. Туура айтасыз, бирок туугандар сый болгон жакшы деп айтылат го негизи. Биз наоборот жакшы элебиз. Сый болуп деле иштеп атабыз деп айтсам болот. Экөөбүздүн иштегенибиз жакшы болгон үчүн шүгүр элге бир аз болсо дагы чыгармаларыбыз жетип дегендей. Наоборот тайкеме жактырыш керек да, өзүмдүкү да деп урушуп. Эмне кылсам да көтөрөт деген сүптө койбоймунбу? Өзгөчө аялыма жакты биринчи. Ошол сен аябай туура чечипсиң. Чуручу жок. Кыйчыраак деп мен тандап алды да. Сен ырдап чыгып анан тигини карап жылмайды. Анын үстүнө кайтарып да жүрөт. Бир чети жакшы, бир чети кичине сага кыйыныраак болуп калды. Тайкеме кыйыныраак жакшы эле. Бирдеке айтам деп чыгат да наркы. Ооба. Эми клип тартканда кимдер идея көтөрүп чыгып тартып атасыңар? Кайсы Ошко деген клип? Ош бирдеке десе клиптер болуп атат го, Аха. Баягы кыргызда макал бар. Артист аялым дебе, шофёрдү күйөөм дебе деп коет го. Ошол макал сыяктуу болуп булар жазылып калды да. Ошко, мен баратам Ошко деп бул идеяны чаткалдык бир Талай деген досум бар. Ошко, сизде орун бошко деген 2 строчка берип калып, анан ушулар менен иштеп баштадым. Таксистте. Такси эмес, мындай эле. Анча-мынча акын да, сөзгө жакын. Анан ошолорду иштеп чыгып, сурма карындашым угузуп буга да жакты. Ошомойдон баягы аранжировкасын жастырып, оонун жазып, сөзүн Жылдызбек Турсунбаев деген иним жазды. Анан кийин клип тарттырарда негизи ушул таксистке байланыштуу болгондуктан ушул идеяны Бакыт Мукул деген Кудул агабыз бар. Такси деген интермедиасы бар, өзүңүз билесиз. Ошондон алдым, анан өзүмдүн идеяларды коштум.
Аскат Сулайманов деген жакын дос балам бар. Ушул да өзүнүн Тачтын идеяларын. интермеде меники айтып коюңсуң. Сиздикиби? Автор биякта турбайбыз. Автор. Айтып коеюн деп. Бакыт Мукулбайк аткарып Экөөбүз жүрсө эле. ойногонбуз. Башында баштап. Ошол аткарып жүрсө эле. Ошолордон алгам негизи. Анан жакшы болду негизи. Ошко көбүнчө бир эле ош туугандарга тойго барабызбы десек, көлдүккө деле барып атабыз. Чүйгө деле барып атабыз. Ошто тойду көп берет деп чыгарыйсың, э? Мен идеяны пайдаланасың, гонорар төлөшүң керек. Макул. Айтып коеюн, убадан алып кала берейин. Анан жана тууганчылык жакты атпайсызбы? Бир чети карындашым, тууганым деп баягы колдоп, кошо иштешип жүргөн жакшы. Анан бирок тууганча дагы таарынып, мен чыкпай коем же барбай коем десе, же уруша албасаң, же мынтал бирдеке деп коесуң, тууганың болсо, ошол жагы кандай болду чыгармачылык деп экөөгө? Билбейм, мен Сурманы бир тууган карындашым эле көтөрөм. Бир тууган карындашымдай эле мамиле кылам. Кээде эми кечигип калуу жактардан анча-мынча тааныш болуп калат. Өзүм карындашымдай эле. Аязаттын табияты деп. Ооба. Боёнот, таранат ушундай. Анан туура эле кабыл алат Сурма ар дайым. Бири-бириңиздерге кемчиликти кандай? Мындай түшмө-түз эле айтасыңарбы? Эгерде менде кемчилик болсо Сурма айтат. Тайке, бул жериңиздики кемчилик болуп атат. Мен башында эле айткам Сурмага, эгерде менде кемчиликтер болуп калса, сен айтышың керек, уялбашың керек, тартынбашың керек. Бул экөөбүз чоң кыргыз элине ырдап атабыз. Таарыныштар деле болбойт. Таарыныш деле жок. Чындап эми анда-санда кээде түшүнбөстөр болот, кечигүү баягы. Баягы эле кечигүү. Бири-бирибиздин кемчилигибизди Тайкемдикин мен айтам, менде кемчилик болсо Тайкем мага айтат дегендей. Азыр үй бүлө булго келинчең менен жакшы кылып чечип алыптыр. Сени кошуп урдатып, сиздики кандай болуп атат? Сиздин үй бүлөңүз. Күйөө балам эмне деп атат дейсиз? Сиздин үй бүлө. Жакшы буюрса, баары жакшы. Мен деле ушул жолдошум Тодомбийдин Тайкем менен ырдаганыма каршы эмес. Бир гана Тайкем болгон үчүн гана эмес, негизи эле каршы эмес, колдоп келишет. Кайын журтум жакшы, кызым жакшы дегендей баары жакшы эле буюрса болуп атат. Кудагыйлар өзү чыгармачылык адамдар. Сурман ар дайым колдошот. Күйөө балам да ушул мен кайсыл убакка деп тойлорго же болбосо концерттерге чакырсам, өз малын алып келишип, наоборот Кудай мырза алар өздөрү да поддержка берип ушундай. Баланы өзү багып калып, Ырчын алдыңбы? Чыгармачылыкка колдоо турбасак кыйын болуп калат. Ооба. Эми ырчы катары, тажрыйбалуу Тайке катары кандай кеңештерди айтып атасың Сурмага? Сурмага чындыгын айтканда Сурма билими боюнча менден да күчтүү кыз. Чыгармачылыкта ушул көбүнчө мен баягы жоопкерчиликти биринчи алдыга коем. Ар дайым Сурмага айтып келем. Ушул жоопкерчиликтүү болсоң, кийинки сенин жашооңа да ушул жоопкерчиликтүү катары адамдар мамиле кылат деп. Ыр жагынан, аткаруу жагынан эч кандай мен Эчтеке деп айта албайсың. Айта албайм деле, бул өзү билет баардыгы. Анан өзү эбипке себеп деп коет. Дайыма ушинтип экөөңөр чогуу ырдап чыгып атасыңар. Анан бир күнү өзүнчө ырдайт болчумун, Тайке, кечирип кой. Мен бир башка бир жаш бирөө менен дуэт ырдагым келип атат десе эмне дейсиң? Биздин мен өзүм деле айтып жүрөм, ашып кетсе Сурма бир 10 жылдай ырдайм. 10 жылга чейин иштешели. Сен аябай эле алыс коюп алыпсың. Ал көп. Аты чыгып калды, 1-2 жылдан кийин өзүнчө ырдайм депчи. Өзүнчө аябай эле байлап алган турасың тууганча. Жок. Өзүнчө ырдаганга да мен өзүм эле айтып жүрөм. Өзүнчө да ырдап чык депчи. Себеби Кудай бурса жакында өзүнүн жалгыз номерлерин жазып атабыз. Бир эле мен менен дуэт менен байланышпаш керек. Бул өзүнчө да чыгыш керек. Аны мен кызганып, мисалы, толко мен менен ырдабайсың дейм. Менде өзүмдүн жалгыз номерлерим бар. Кээде ушул мен негизи эле жаш кезимден чыккандан баштап эле өзүңүз билесиз, көбүнчө дуэт ырларым менен чыккам. Андан кийин ушул Молдал деген дос балам бар болчу, рэперларыбыз бар болчу. Ушу негизи дуэтти жакшы көргөм да.
Анан ошого дуэтке байланыштуу стилим ушул дуэт да. Жекече концертиндагы койгонго өзүң жардам берип атпсың. Бүт баарын Кудай буйрса. Жакшы болуптур. Анда сурма туура багытты таап алган экен. Анткени себеби дегенде азыр баягы таанышың болсо танкасың, таанышың жок болсо манкасың болуп эле өзүнекси. Бирөө колдоп турган болсо чыгармачылыкка жакшы болот экен. Башкача стилдер ырдап чыгайлы деген эмеңер барбы? Мисалы азыр жакшы ырларың бар. Элдин баарын ырлар жазып бересиң. Ырларыңды да башкалар ырдап жүрөт. Мен деле ырдап жүрөм сенин ырларыңды. Анан башкача бир имидж кыла коюп, эме Кайрат кыргыз менен сүйлөшпөйсүңөр? Билбейм, андай болуш кыйын. Чачты мындай лысый кылып алдырып салып дегендей. Жок. Майка кийип алып. Биз нукура эле ушул кыргызча элдин жүрөгүнө жаккан кыргыздын колоритинде ырларды жазганды жакшы көрөм. Бирок жакында бир современный ыр жазып атабыз. Экөөбүз кыргыз элине салам деген. Себеби баягы биз жакында ушул Кудай буйрса бул жаздан баштап гастролго да чыгабыз. Ушул эл менен саламдашуу, кыргыздын жерлерин, кыргыздын керемет жерлерин даңктап, мактап ырдаган ырыбыз чыгат, бирок ушул современный стилде. Ошондо кийимиңер кандай болот? Кийим меники кепка деп койма. Жок, айтыр. Элдер мындай күтсүн да, мындай кийип чыгат экен деп. Сен айтсаң болмок Тотомидин андан. Ой, биз азыр кийинкисин укмуш болмой болду деп элечи. Мен баягы илгерки бала кездеги кийип жүргөн джинсы шымдар бар, жыртылып калган. Ошолорду киемин деп. Ошол кийимдерди кийип алып кыргыз жөнүндө ырдап, Кыргызстан жөнүндө ырдап. Туура кыласыңар эми. Кыргыздын өзүнүн мүнөзүн дагы колоритин дагы чагылдырып тура турган болушубуз керек. Анан ыр ошого ылайыкташкан болсо, ошондой кылсаңыздар болот. Биздин ушул көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Texan деген фирманын жарнамасын көңүл буруп коелу, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Кайрадан эми жарнамадан кийин сөзүбүздү уланталы. Азыр Насият реп боюнча эмне дедиң сен? Реп боюнча Кыргызстанга мен билишимче Тотубай келип келген биринчи. Талай элеси болуп ырдап жүргөндө, жан билесиздер да ак булут таралаган айым сен, жаным сен, бирдеке деп монтип ырдашканда. Молдал деген дос балам бар болчу. Ырдай албачу, бирок репке үнү аябагандай келишчү да, жоом болчу. Соз албай. Ооба. Ошол экөөбүз айым сен, айым деген ырларым, кыялымда кездешем, жеңиш гүлүм, ак сүйүм, жубайыма деген көптөгөн рептерди убагында жаш кезекте ырдачубуз. Бирок эми азыр убакытка байланыштуу азыркы кезде ал ырларды ырдаш баягы мен өзүңө туура келбей калды. Өзүмө туура келбей калды. Биз ошо бала кездеги мына азыр бүгүн бизге көрүүчү болуп да залга келгендер көпчүлүгү жаштар отурат. Бул кайсы реп жөнүндө айтып атат болду экен деп атышы мүмкүн. Бир ордуңдан туруп бир куплет реп айтпайсың. Мен ал убакта реп айтып кой. Реп айтчу эмес, молдал айтчу, мен айтып берейин. Сен эми эсиңде да. Секетим, секетим, сезимди козгоп келесиң, себелеп өткөн жамгырдай, сергитүү эргүү бересиң. Каралдым, кара каралдым, кайсы эле күнү жаралдым, кабылдым сенин сүйүңө, кайгыртпай мени карагын. Кетиргенде түңүлө, кыздар балдар үйүлө, дайым майрам курабыз Общаганын түбүндө деп. Ушул Насиятин экөөбүз көп гастролдоп жүрдүк. Талас чергелесинде, Көл, нарын жерлеринде жакшы күндөр өттүк. Мен азыр реп ырдап берсе, сен башында туруп ырдап атсың, ушу реп ушундай болчу. Азыр жаштар ойлоп атты, ушундай реп болот бекен. Мурдагылардын реп ушундай болсо керек деп аттыр. Кийин анда реп башталып кеткен, деп. Припевти мен ырдачым, ана репти ошол Молдал деген дос балам ырдачу. Сүйлөчү. Реп деген өзү биз чет мамлекеттен алдык дегени менен өзү кыргыздык эле экен. Мисалы бизде илгери манас айткандарды эле реп кылып койсо болмок. Окшош эле. Аны бизден үйрөнүп алышкан экен да. Көпчүлүгү бизде элден комментарий келет да. Ошондо айтат, эл билбеген келген таланттардын кандай өнөрлөрү бар дейт. Биринчи сизден. Эл билбеген таланттарым көп эле негизи. Улак чапканды жакшы көрөм. Жүгөнөр алам.
Жүгөн өрөсүң. Ооба. Камчы өрөм. Дагы эмне кыла берчилем. Кезикесте аялым алдап коем. Алдап. Жакшы өнөр экен. Дагы Нан жасайсың. эме Гүлчатай беш бармактар жакшы жасайм. Молодец. Ооба. Дагы эмне билесиң? Алгактан билет там. Болду ушул элекен. Сурма сенчи, сурма, сени билечи. Мен эл билбеген өрөм. Таякем беш бармак жасаса жейм деп мынтип санай бербейт. Мен эл билбеген деп деле айткандан аласызмы, бирок комуз чертем. Бирок көпчүлүгү билбейт болуш керек деп айта алам. Комуз черткен ырдарын билбейт болуш керек. Дагы ооз комуз ойнойм. Чопочор чертем. Чопочор ыйлай алам. Дагы эмне кылам? Күйөөңдү качан келесиң деп айтасың. Күйөөмдү качан келесиң деп айтасың. Айтам. Эмнеге кеч келдиң деп айтам да кой. Ошол Гитара ойнойм айтканча. Клавиш ойнойм. тамактын түрлөрүн жасайсың. Тамактын түрлөрүн жасайм колдон келишинче. Эркектер жасаган жумуштарданчы. Чынын айтканда мен үйдүн оокаттарына караганда эшикте оокатты мыкты жасайм деп айта алам. Кар күрөйм. Малдар жайлаганды билем. Малдарды сугарчумун, чөп кесчимин. Себеби мен ат минем, эшикте эле билем. Себеби бунун билгендин себеби айылда өстүк, ат жалында чоңойгон балдар кыздар көз дегендей. Ошол себептен жакшыраак билип калдым болуш керек ушул нерселерди. Ушул бир жерге барып сүйлөшүп отурганда эле гастролдо жүргөн кызыктуу окуяда эле сурай беришет го. Десе эле кайсы эле деп эле эске түшпөй эле кыйнала берет го. Ансарындай эсте болсо. Эсте болсо. Жашооңдо гастролдо көп кыдырдың туурабы? Ооба. Мен гастролдо сиз айткандай эсимде келбей атат, бирок жаш кезимде бир балалык күндөрдө бир кызыктуу окуя өткөн да, ошон үчүн эсимде калып калыптыр, ошону айтып бербейм да. Айтып бер. Бир кички кезимде 2-3 класс кездеримде ушул шаты базып сарайдын алдында туруп шаты бутумду базып калып бутум сынып калган да. Анан чаткалда чынында кыш оор болот. Ошол күзгө мал болсо керек. Такыр жакшы болбогондуктан анан баягы тайнелерим Кызыл Токой деген жерде да, алар бир зона ары турат, бирок аякта кар деле болбойт да. Анан ошока мени алдап жөнөтүшкөндө баары ошакка барып окуу, бутуң ооруп атат бул жактан. Эми кичинекей болсоң бирөөнүн үй бүлөсүнө барыш кыйын го. Анан үйдөгүлөрдүн алдаган эсимде да, Салим эжеңкине барсаң, Салим эжең биринчиден эртең менен обедке чейин буфет иштейт, мектептин буфетинде. Түштөн кийин ушул Кызыл Токойдун магазининде иштейт. Печенье, конфет, бардыгы сеник болот. Аякта жашоо жыргалып бара бер балам. Болгон жана Түтү деген кызын карашып кой. Анан бутуң жакшы болгуча 1 жыл окуп кел деди да. Түтү деген кызын? Турсунай деген кыз бар болчу, бир эле кызы. Сизде аттарында кыска Тото, Түтү. Түтү деп койчу да. Анан ошомойдон баягы магазин менен буфетте эстегенден кийин барууга туура келди. Барса барып көрөйүнчү. Барсам чын эле ошондой экен. Түшкө чейин буфетте, түштөн кийин магазин иштейт экен. Анан ошомойдон Салим эжем мени баягы мектепке апарар кезде ревизия келип калды магазинечи. Анан бир кошунанын баласына кошуп, сен бара бер, мен дайындап койдум, барып эле 3 класска кире бересиң деп дайындады. Анан бир мектепке барышта менимче аябагандай баягы кыйын оорго, жаңы эле барсаң, кичинекей бала болсоң, тартынып мектептин бурчунда турган эмесинде да. Анан бир Абдывали деген классташым бар экен, өзү аябагандай чоң, келип туруп эле, "Эй, сен каяктан келдиң?" деди да. "Канчанчы класска келдиң?" деди эле. "3 класска" дедим да. "О, биздин классташ турбайсың, бас" деп туруп эле колума жетелеп алып эле ал басып кетип атат, мен аркасынан чуркап кетип атам. Себеби кичинекей томолок бала болчумун. Барып туруп эле классына киргизип туруп, "Эй, бизге жаңы классташ келди" деп туруп эле колуман итерип берди эле. Бурчка барып эле бурчтеп туруп калдым. Анан эле баягы эжекейлер келе баштады, классташтарым келе баштады.
биринчи место бош отурган экен парта. Гүлү деген кыз экен, ошонун жанына барып отуруп алгам да эсимде. Анан эле биринчи эле орус тили эжекке кирди. Кирип саламдашып дегенде эле ошол Гүлү деген кыз класском экен да. Эже бизге жаңы бала келди эле. Жакшы деп, каяктан келиптир, кана ким деп орусчалап айтты да. Ну-ка стань десем, мен байкушча орусча билбейт экем. Биздин мугалимдер здравствуйте деп туруп эле кыргызча өтүп аягынан достание дегенди билчүбүз. Анан кийин турдум да. Так, каяктан келдиң дедиле. Менби мен чаткалдан келдим. Теги уланкем экөөбүз чөп куруп атканбыз да. Анан мен бир кара бээни жетелеп тургам. Кара бээ шатыга сүйкөнүп, шаты тайып кетип, сол бутум базып калып, анан бутум сынып калып, бизде кыш оор болот. Анан аяктан эч жакшы болбогондуктан ушул жакка жөнөтүштү. Анын үстүнө Салим эжемдин Түтү деген кыз бар экен, ошону караганча анан тиги буфет иштейт экен, магазин иштейт деп анан үйдөгүлөр жөнөтүштү десем эле классташтарым дүү эле күлүп калышты. Печенье көп деди. Анан экинчи саатта Наркан деген эжеке келди. Келип эле дагы классташтарым эжеке бизге жаңы бала келди дедиле. Жакшы, кана ким дедиле. Каяктан келдиң балам дедиле. Адабияттан келет экен. Мен чаткалдан келдим. Уланкем экөөбүз чөп куруп атканбыз да. Анан мен бээни жетелеп тургам. Анан шаты тайып кетип, сол бутум базып калып, бизде кар оор болот да. Ошол жактан эч жактан жакшы болбогондуктан анан Салим эжем Түтү деген жалгыз кыз бар, ошону караганга да киши жок экен. Ошону карап анан буякта буфетте магазин иштейт турбайбы, ошол жактан эме кылгыча деп печенье жегиче десем эле классташтар. Экинчи, үчүнчү саатта башка эле класстан балдар келе баштады. Келип эле, каяктан келдиң деп. Мен чаткалдан келдим, бизде кыш оор болот да. Анан уланкем экөөбүз чөп куруп атканбыз. Анан бие шатын тайдырып бутум сынып калып, анан тайкем буякка жылуу дегенден ушакка Түтү деген кызын караганча Салим эжем анын үстүнө жана буфет менен магазин иштейт турбайбы деп. Печенье көп. Печенье көп. Ошол эсимде. Болжо апаңызга рахмат. Жакшы болду. Алты солот. Эми жакшы болду. Ушундай сүйлөшүп отурсак жакшы болмок. Башында аябай сериозно муну текшерүүчү келгендей болуп отурдуң да. Рахмат. Эми мына атың дагы Тото Мидин деп аябай өзгөчө коюлган экен. Өзгөчө коюлганда аттар бар экен. Мына мисалы кээ бир кыргызстандыктардын да аттары бар экен. Мына мен биякта интернеттен карап көрсөм, биометрикалык каттоодон өткөндөрдүн арасынан 3 аялдын аты Януар экен. Януар хан, Януар кан экен. 2 эркектин аты Януар бей экен. 257 адамдын аты Мартбек, Мартбай, Мартаба деген аттар экен. Бир кишинин аты Апрель бей экен. Ал эми 19 адамдын аты Агус экен. Биздин айылда Агус деген жигит бар эле билем. Агусбек, Агусгүл деген да кыздар болот экен. Ал эми 18 жарандын аты болсо Октябрбек деген аттар коюлат экен. 4 адам болсо Ноябрь, 2 адам болсо Декабрь экен. Караңыздар, айлардын аттары менен коюлат экен. Аттарды дагы ошондой эле Тото Мидин, анан кыска дагы аттар бар. Мен айылдаштарымдан да билем. Тото десең эстеп кеттим. Бизде бирөө Чуду деген ат бар. Да деген ат бар. Аты Да деп коет да. Ошондой аттар бар экен. Эми сенин атың да ошондой бир өзгөчө экен. Эми биздин көрсөтүүбүздө элдин арасында Сөзүңүз каралжы. Мен ушу ат жөнүндө бир эме айтып берсем болобу? Анекдот. Бизде Чаткалда Абды Калет Алы деген киши болгон экен илгери 80-жылдары. Анан ошол Бишкек 3 кишинин аты. Абды Калет Алы экен да. Шаарга келсе 1 жыл кеч келген экен университетке. Классташы 2-курс болуп калыптыр. Анан кийин баягы жерден баягы классташы курсташтары менен тааныштырып жүрөт дейт. Таанышолла, менин классташ балам биздин университетке келди. Тез эле баягы эле таанышып эле колун сунуп эле Абдыкалет Алы деп колун сунуп калат экен. Кыздардын баардыгы Абдыкалет Алы деп эле күлө берет экен. Анан кечинде общага келгенде дос бала урушуптур.
Абдыкалет Алы. Абдыкалет Алы деп эле. Шаарда мындай современный ат айтат. Кыскараак эле айтып койбойсуңбу? Давай, современный ат ойлон. Тез Абдыкалет Алы общагазында жатып алып, таң аткыча бир современный ат ойлонуп тур. Эртеси дагы досу кыздар менен апарып тааныштырып атса. Таанышып алла. Менин классташым болот. Биздин университетке кел десе, Абдыкалет Алы колун сунуп туруп. Кочон деген экен. Кочон деген экен. Неге? Себеби чаткалда кочон деген аттар модада. Современный ат. Сен просто ушу досуңду эле телевизордон айтам деп койгон. Айтып алдыңыз. Кочон сен жөнүндө айт. Кочон эке кандайсыз? Жакшы. Эми кичине настроениңерди бузайын. Себеби дегенде элдин арасынан жанагындай ар кандай комментарийлер бар. Экөөңүздөр эми эл алдына чыгып калгандан кийин ырларыңарга клиптергеби ошолордон тандалып алынган экен. Ушуларды окуп, эл оозунда элек жок деген рубрика. Ушуларды окуп, анан өзүңөр мындай бетиңер кыймылдап кетсе дагы жооп берип коюшуңар керек. Өзүнүн шарты, биздин көрсөтүүчү шарты ушундай. Бул сизге болсо сиз окуп коесуз, сурмага болсо сурма өзү окуп коет. Эламан Ибраимов деген жазыптыр. Жыбачки чайнап алып эле ырдап коет экен, дейт. Бул кайсы элден ырыңардабы? Жок, жыбачка чайнап. Бул айткан себеби биздин Ошко деген чыгармабыз. Буга чейин интернет тармактарда Тайкем экөөбүз, Тайкем бир мындай табакты кармап, мындай экөөбүз репетиция учур болчу. Мен куртка кийип, пальто кийип эле, жыбачка чайнап алып, мындай ырдап койгон репетиция эле учур болчу. Ошол интернетке чыгып даярданып атканбыз. Ошол жерден бир бала бизди тартып аткан. Анан биз атайын интернетке чыгарат деген эмеспиз. Анан ал досуна жөнөтүп, досуна жөнөтүп, ошентип азыр апас. Жыбачка чайнаганда билинип калды. Ооба, билинип калды. Билинип калды. Ошол жөнүндө айтыптыр. Сизге окшойт, Аспера Байсалова деген жазыптыр. Байкуш карыганда калжаңдап канса да жүрөк жашта дейт. Өзүнө бер. Жооп бересизби? Экинчисинде байкуш карыганда калжаңдап дагы да болсо жүрөк жашта дейт. Конечно, жүрөк жашта турабы? Мынча түрү сууктар дейт. Ырчы болот десе эле өздөрүн билбей, жетинчи асмандагы оштук жердештер дейт. Дептир. Түрү суук экенбиз да биз ошондо. Эми сен сулуу экенин көрө албай аткандар экен. Эл дей берет. Кээ бирлер мындай да, Борончу аке. Бул интернет деген комментарийлар жазылып атат. Кээ бири ушул маданий чөйрөдө түшүнгөн адамдар жазат да. Анан кээ бир түшүнбөгөндөр деле жаза берет да. Ошол кыска эле жооп берип койгон эмес жаган түшүндүк ал. Тотомидин менен сурма сабатсыз өтө тупой экенсиңер го уят дейт. Өзүң тупойсуң. Өзүң сапатсызсың. Кылчаап бересиздер. Эми анткени себеби дегенде муну жазып атканда аябай силерге түшүнбөй балким кыжыры келип бир ой менен жазат экен. Андан кийин аны сиздер кандай кабыл аласыздар, туурабы туура эмеспи экен жооп берип коюшуңуздар шарт экен. Келиңиздер эми. Убактыбыз келип калды. Атайын келгенден кийин бир чыгарма тартуулап берип коюшуңуздар керек. Кандай дейсиздер? Сиздерди бияка чакырайын. Ay kızım, köngülü şay kızım, gele koyma
Geçinim benim can kızım. Ay kızım kırgın, altınım berekim. Ardayım çürüşür sen neysen. Can aldım kanımdan, artıksın candan. Boyun sana can kurban. Abbasının kareyi tozup çıkan yolumdan. Abbasının döneki nazik minnes yoldan. Sekipin kızım özünde, balda şirin sözünden. Adalap çıksan aldından, haylana tatan özünden. Ay kızım, Ömürlü şay kızım, kele olmağa can kızım. daldın sana kuşum. Şirinim bal kızım, Geçinim benim can kızım. Ay kızım kırgın, altınım berekim. ardayım cürüçü sen neysen. Can aldım kanımdan, Artıksın candan, olayım sana can kurban. Индияча кийинип алдырдасаңар жараша тургандай экен өзү. Бұл өзі бұрынчы байке индийскер. Жазда Мести деген кинодон Кинодон алганбыз. алган. Себеби биз мен деле кичинекей кезимде кыялданып ушул Индия кинолорду көрүп, кыялданып ырдап, Сүйүнүп ошол аркылуу сүйүнүп, баягы природаларда ошол кыялыма жеттим деп ойлойм. Бирок негизи эле өмүрүмдө ырга отуруп көргөн эмесмин. Биринчи жолу ушуларда сурмада кыздуу болду, мен да кыздуу болдум. Ооба. Өзү музыка жет эле нотадан жарала берет. Ооба. Музыкант катары. Кыздар кырнап. Ана биздин Малика менен Элвира карындашыбызды чакырып коелу. Шаңгурак колчап, маэстро Шаңгурак музыка берип. Сеттигин коебуз. Биздин ошол көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Тексан деген мына ошол жакшынакай үйүңүздөрдү жарык кылып, кечинде мына ошол жаткан жериңиздердин башына коюп алсаңыздар, коз кылып жарык күйүп Чоң жатат. рахмат. Рахмат анда кол чабуулар менен конокторубузду узат коелу. Рахмат силерге. Келиңиздер. Кыргыз журтчулугуна белгилүү болгон кыргыз ушул адамдын аты менен сыймыктанабыз. Дүйнөгө таанымал болгон биздин жомок катары кабыл алганыбыз менен бирок ал өзү чындык болгон биздин Кожомкул чоң атабыздын чөбөрөсү, ошондой эле Мээрим Момунова деген мына ушул күрөш боюнча таланттуу спортсмен жигит кыздарыбызды чакырып алалы. Бир кол чапаңыздар. Кожомкул атабыз ушундай таш көтөрүптүр, Кожомкул атабыз ушундай ат көтөрүптүр. Аты чарчап калганда тоонун атын көтөрүп алып, тоону ашып алып кетип калган десе эле көпчүлүгү бир жомок айтып аткандай эле сезиле берет эмеспи? Мына урматтуу биздин теле көрүүчүлөр, урматтуу көрүүчүлөр, Орозалы мына ошол кадимки эле биздин атагы дүйнөнү дүңгүрөткөн Кожомкул атабыздын чөбөрөсү Орозалы деген жигит мынакей. Бир кол чаап коюңуздар. Баатырдын мына ушундай тукуму уланып келатканына Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк. Өзү дагы мынакей ол бурлуу жигит экен. Кудай буйрса бул дагы
мен сүрөттү дагы көрүп калдым, аны дагы көргөнгө аракет кылып көрөбүз телевизордон. Кожомкул атабыз ат көтөрсө сен торпок көтөрүп жүргөндөрүңдү да көрүп калдыбыз. Демек баягы чоң атанын жолун жолдоп сыймыктанабыз, кубанабыз. Биздин көрсөтүүгө келгениңерге сиздерге чоң рахмат. Карындашыбыз дагы алыш, кыргыз күрөшү алыш боюнча, ошондойбу? Кыргыз күрөшү алыш боюнча дагы дүйнөнү дүңгүрөтүп, бул кызыбыз дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишип атат. Аны баарыбыз азыр күбө болобуз. Биринчи эми өзүңдөн баштайлы. Кандайсың? Жакшыбы ден соолуктар? Жакшы, Кудай жакшы. Ушул айтып атабыз эми Кожомкул атабыз деп. Эми барган жерде баары сени тааный бербейт, туурабы? Кожомкулдун чөбөрө өскөн деп. Анан өзүң деле мындай бир тааныштырганда сыймыктанып, барып таанышканда мен деген айтылуу Кожомкул атабыздын чөбөрөсү болом деп мындай мактанып таанышасыңбы же жөн эле мындай таанышпасың? Эми эч качан мен биринчилерден болуп өзүм ушундай деп тааныштырбайм. Керек учурда гана тааныштырбасам, мындай жөн эле таанышып атканда эч качан антип айтпайм. Тескерисинче мен чөбөрөсүмдү айткандан мындай тартынам. Себеп дегенде Кожомкул атабыздай мен эми анчалык алып болбогондон кийин Кожомкулдун урпагы дегенде эле сөзсүз түрдө Кожомкул атабыздай бир алып кишини, күчтүү кишини элестетишет. Анан менин өзүңүздөр көрүп тургандай эл катары эле болгону, боюм узун, мындай шадулуу болгону. Менден эле чоңураакмын. Сизден эле чоңураак болгону менен мындай өтө деле өзгөчөлөнбөйм да. Ошондуктан мындай көп мактанып, айтып эмете бергенди каалабайм өзүм. Бирок мен сенин ордуңда болгондо мен мактана бермекмин. Мен Кожомкулдун чөбөрөсүндө. Бул сен өзүң жөнүндө мактанып аткан жоксуң, ал атаң жөнүндө мактанып аткан болчу, чоң атаң жөнүндө мактанып аткан, Ошон үчүн ал киши жөнүндө мактанып, сыймыктанышыбыз керек баарыбыз элечи. Анан эми өзүң чөбөрөсү болгондон кийин кийинки жаштар бара-бара интернет аркылуу жашап калбадыкпы, Анан китеп окугандар, ошол чоң аталарынан угуп калгандар, угуп калат ушул Кожомкул атабыздын бир эрдиги жөнүндө. Ошону бир-эки ооз сөз кылып мындай бир эрдиктеринен айтып койбойсуң? Эми Кожомкул атабыздын балбан экенин, алып киши болгондугун, анын төө ашуудан жана башка ашуу белдерден атын көтөрүп өткөндүгүн эл жакшы эле билип калды. Билет, таш көтөргөндүгүн дагы эл жакшы билип калды. Өзүнүн музейинде, Суусамырда, Кожомкул айылында азыр музейдин алдында таштары турат. Алар 690, 600, 620 килограммдык таштар да. Ошондо 1 тоннага жакын болуп калабы? Ооба, 1 тоннага 690 килограмм таш Чаргынбай Тыйтабулду деген кишинин күмбөзүнүн жанында турат. Ал таш 690 килограммдан да оор болушу толук мүмкүн. Себеп деген ал чегилип жасалган да, чегилгенде баягы салмагы кичирейген, алынып калган, таш кичирейген. Ошондо салмагы 690 килограмм. Азыркы штанга деп коебуз, азыркы штанга көтөргөндөрдүн эң мындай оор көтөргөнү канчага чейин көтөрөт дүйнөдө? Ушу 400 килограммга барат го дейм. Кыйын болсо. Ооба, рекорд го дейм бул. Мен так билбейм. Билбегенден эми так айта албай атам. Бир билишимче бир 400 килограмм тегерегинде да ашып кетсе. Ошондо 2 эсе көтөрчү да. Ошондо бир жагына 400, бир жагына 400 килограмм. Анан бул таш менен штанганын айырмасы чоң да. Штанга баягы кармаганга ылайыктуу, ыңгайлуу, эки жак салмагы бирдей. Анан көтөрүп көргөнгө да ыңгайлуураак да. Таш болсо ал ар кандай формада болот. Анан аны Кожомкул атабыз жөн эле ордунан көтөрүп таштап койгон эмес да. Аны бир жерден экинчи жерге көтөрүп барган, же болбосо элдин керегине жараган. Мисалы үчүн жанагы 620 килограмм ташты Кожомкул атабыз Арамза деген жайлоодон ат мамы кылып орнотуп берген да. Анткени Арамза жайлоосунда бактарак жок болгон. Жок, анан атты суутканга жер керек да, атты байлаганга. Анан ошондо кожоке тиякта бир зор узундан жаткан таш жатат. Ошону көтөрүп келип ушул жерге бир ат мамы кылып бербейсиз дегенде, анан ошол ташты жерге уруп мамы кылып койгон да. Анан азыр ал таш азыр музейдин астында турат. Ал канча ордук ал? 620 килограмм. 620 килограммды мамы кылып коёду. Ооба. Анан анын ортосунда мындай эме бар, чегилген жери бар, ошого атты байлап суутушчу экен.
мындай көтөрүп турдум. Болгондо эле менин максатым көтөрүш болчу. Эми Салмагы канча болушу мүмкүн? Эми ашып кетсе 70-80 болот го, бирок жогоруда айткандай муну көтөрсө болот, бирок бул кыймыл аракет. Мен кыймылдабай турайын, мени көтөрбөйсүңбү? Мен турпук окшобой, уун чыкпай туруп. Эми бул деген мындай жөн эле болбогон жерден эле тартылып калган сүрөт, анан азыр аябай хитке айланып, элдин баары. Бирок ошентсе деле мен баары кызыктым. Насият сүрөткө тартып коет бизди. Кел, Оразалы, мени бир көтөрүп кой. Бул баягы эсте каларлык да болсун. Кожомкулдун чөбөрөсү ар кимди эле көтөрө бербейт. Мындай шарт болуп атканда, мына ушул Оразалы бир көтөрүп койсун, мына мындай эле. Рахмат. Мен бул балбандын баласы көтөрөт экен. Сен экөөбүздө план башка. Күрөшөбүз экөөбүз. Настроение жакшыбы? Биринчи өзүң жөнүндө кичине бир аз элге тааныштырып, мына ошол алыш күрөшү боюнча Кыргызстандын атынан кайсы жака барып келдиң? Ошол биздин эң акыркы мелдешибиз, ошол эң чоң масштабный мелдешибиз бул Түркмөнстанда болгон Азия оюндары болду. Биз ошол жака барып, Кыргызстан боюнча 70 медаль алып келдик. Ошонун ичинен алыш күрөшү дагы бар. Алыш күрөшүнөн дагы аябай чоң ийгиликтерге жетишип келдик. Ошол жактан мен дагы бир алтын, анан бир күмүш медальга илинип жеңишке жетип келдим. Куттуктайбыз. Канча жашыңдан баштап күрөшүп атасың? Мен өзүм негизи 11 жылдан бери чоң спортто жүрөм. Өзүм башынан дзюдо менен машыкчумун. Дзюдодон 9 жолку Кыргызстандын чемпионумун. 9 жолку чемпион. Ал эми алыш күрөшүнө 2015 жылдан баштап күрөшө баштадым. Ошол жылы эле Тигран шаарында Азия болду, чемпионат Азия. Ошол жактан да алтын медальга жетиштим. Көчмөндөр оюнунда күмүш медальга жетиштим. Мындай чоң медальдарман, ошолор жетишкендиктерим ошолор да. Сен азыр бизге чоңурактарын эле айтып атасың. Азыр буюрса калгандары көп экен. Анан эми мындай кыз биз го Оразалыны болсо чоң атасынын баягы баласы болгондуктан муну баягы балбандын баласы күрөшөт десе бирөө таң калбайт да. Туурабы? Анан кыз бала башка мындай бир эмнеге бий эмес, эмнеге мисалы жанагындай кыздарга ылайыкташкан спорттор болот го, гимнастика мисалы. Ошол эмес күрөш. Бул болсо мен кичинекей кезимден эле аябай ийилтпек, анан ийилчек элем да. Ошондо гимнастикага бергенде деле, может гимнастиканы деле алып кетмекмин. Бирок эмнегедир биздин айылда күрөш дзюдо ачылган. Ошого барып, анан дзюдо менен машыгып калдым. Бирок айылда бул торпок көтөрүп жүрсө мен уй минип жүрчүм. Ушундай да сүрөттөрүм бар, уй минип, ошо кичинекей кезинен баштап багып, ошону минип айылдан чоңоюп, анан дзюдого барып, ошойдон чоң спортко кирип кеттим. Баары көтөрүш керек. Жактан менин кулагыма чыгып атат. Көтөрүшүнчү деп кызык болуп атат. Көтөр. Кыргызстандын атын сыртка чыгарып, чоң атабыздын атын даңазалап, мына ошондой ишиңиздерге ийгилик болсун. Сизди болсо мен угуп жүрөм, биз илгертеден бери чыгармачылык досубуз Кабылбек Бөрүбаев деген өз бала кезинде күрөшкөн, артист болуп жүргөн бир кезде, азыр болсо силерге тренер болуп жүрөт, Ошон үчүн доско дагы бизден салам айтып, анан кийин биздин кыздарыбызды чакырып коелу. Кол чаап коюңуздар. Кабыл алып коюңуздар. Анан кетерде бир сүрөткө чыгып коелу, мынакей.
Рахмат сіздерге. Уақытыңыздарды бөліп келгеніңіздерге рахмат. Дағы Құдай бұйырса жақсы барыңыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн мына ушинтип көрсөтүү аягына чыкты. Сиздер менен коштошобуз. Эмки жолугушканга чейин Алла ден соолук өмүр берсин, деги элибизге тынччылык, токчулук берсин. Дагы бир жолу сиздерге кайрылып айтып кете турган нерсе, мына ушул менин инстаграмыма кирип, ичинде Борончу шоу деген баракчама жазылыңыздар. Көбүрөөк ушул жака кириңиздер, ошол жактан кызыктуу биздин шоуда болуп аткан жаңылыктарды сиздерге тартуулап турабыз. Жанагыдай эле жакшы видеолорду, жакшы сүрөттөрдү, өзүңүздөр билген кызыктуу окуяларды айтып туруңуздар. Анан мүмкүн болсо мындай бир сүрөт жөнөткөндө, видео жөнөткөндө ошолордун сапатына көңүл буруп койсоңуздар. Себеби кээ бир сүрөттөр, видеолор сапатсыз болгондуктан биз чыгара албай атабыз. Анан көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү эмне үчүн биздики чыкпай атат деген наразычылыктар да болуп атат. Ошон үчүн мүмкүн болсо сапаттуу жөнөтүңүздөр. Рахмат сиздерге. Эмки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Биздин теле көрсөтүүнүн дагы бир жолу башкы демөөчүсү Teksan фирмасы. Рахмат сиздерге.